Жана 2023 жылга 1 миллиард 390. Шаар казынасынын бул жылдагы каржылык көрсөткүчү 1 миллиард 351 миллион 600 миң сомду чапчыган. Өткөн жылкыга салыштырмалуу 25 миллион 987 миң сомго көп. COVID-19 пандемиясынын экономикалык кризиске кептеген жагдайларын эске алуу менен макроэкономикалык өнүгүүнүн калыбына келтирүү үчүн жеңилдиктери бар. Бюджеттен даярдалган долбоору коомдук угууда талкууга алынды. Шаардык кеңештин төрагасы Жапар Ормонов, мэриянын бөлүм башчылары, бейөкмөт уюмдардын өкүлү жана кала жашоочулары катышты. Туруктуу депутаттык комиссиянын төрагасы Акбаралы Батыров тармактарга каражаттын бөлүштүрүлүшү тууралуу тааныштырды. 2021 жылга макроэкономикалык саясаттын башкы максаты экономикалык өсүштү оңдоо динамикасын камсыздоо жана экономикалык өнүгүүнү калыбына келтирүү үчүн шарттарды түзүү болот. 2020 жылдын бекитилген бюджетине салыштырмалуу 102% түзүүдө. Же болбосо 32 миллион 87 миң сомго өсүү көбөйүү. 1 миллиард 357 миң 700 сомго аныкталды быйылгы 21 жылга. Жаштар иштери боюнча комитетинин аппаратынын жана маданият Коомдук угууну өткөрүүнү демилгелеген Интербилим эл аралык уюму казынанын жылдык киреше өсүшү кечең экенин белгиледи. Өз каржысынан камсыздалган Ош тазалык муниципалдык ишканасы калкка тейлөө көрсөткөнү үчүн 50 миллион сомдон ашуун чогултуулары айтылды. Шаар казынасынан 23 миллион 500 миң сом эмне үчүн бөлүнүшү суралды. Мэриянын өкүлдөрү түшүндүрмө берди. Эгерде тазалык болсо айтып койсун. То есть булар өзүлөрү где-то 50 миллион сомго чейин акча табат да. Жылыначы 50 миллион сомдон жашыгыраак болсо керек. Анан анын үстүнө дагы 24 миллион сом берип атабыз. Ошону түшүндүрүп берип койгула бизге суранычы. Бул жерде бул Ош тазалык муниципалдык ишканасына кошумча милдеттер жүктөлүп атат. Бул кайсы? Бул Ош шаарындагы негизги көчөлөрдү шыпырып тазалоо, коомдук жайларды шыпырып тазалоо, Ош шаарындагы ирригация арыктарды тазалоо. Андан сырткары мына Ош шаарындагы жол буниттерди атуу. Ушул кошумча милдеттерге Ош тазалык муниципалдык ишканасы 100 шыпыруучу, 15 арык тазалоочу, ит атуучу, кыскасы 140 тегерегиндеги сотрудникти жумушка алган. Вот ошолордун айлык акысы бүгүнкү бөлүнүп аткан 23 миллион 500 миң сом. Ошолордун айлык акысы соцфонду, ГСМ, курал жарактары. Балким ушул акча чындыгында ремонтко эле жумшалса, жабдууларды өзү билим берүү министрлиги бар. Каланын билим берүү тармагына 394 миллион 393,6 миң сом акча каражаты каралган. Каражаттын 52 миллиону мектептердин күнүмдүк керектөөчү буюмдарга жана оңдоп түзөөгө бөлүнөт. Мындан тышкары, мамлекеттик казынадан дагы ар бир окуучуга 300 сомдон келет. Шаар жашоочулары мектептер жетиштүү каражат менен камсыздалышын айтып, эмне себептен окуучулардан 1000 сом өлчөмүнөн кем эмес акча жыйналышын ортого салды. Мен 4 балам мектепте окуйт да. 4 балам мектеп окуп атканда ошол жерде мен аз эсебим боюнча 1,5 миң сомдон ар бирине берип атам. Бул 6 миң сом кетип атат да. Бирок азыркы бюджеттеги маалымат боюнча айтат 52 миллион 900 миң сом болгор мектептин жабдууларына деп атат. Бул мектеп окутуучуларынын айлыгынан сырткары компьютерге, парталарга, ошол эле ремонт иштерине депчи. Бирок ошол учурда азыр дагы төрага айтып кетип атат, маалымат катары жана мэриянын өкүлү айтып атат, кошумча ар бир окуучуга 300 сомдон бөлгүлөнгөн республикалык бюджеттен берилет деп атат да. Бул ушул жерде бир таң калыштуу бизге Ош шаарынын жашоочуларына, же болбосо ата-энелер үчүн бир суроо пайда болуп атат. Биз берип аткан 1,5 миң сомдогу акча кайда? Малким биз билишибиз боюнча 1000 сом ал жерде охрана дейт. Канчасы бул. Бирок жылда чогултуп аткан 300 сомдон 400 сомдон дагы кошумча ремонтко деген акча кайда кетип атат? Коомдук угууда шаардагы социалдык көйгөйлөргө каражат аз бөлүнгөнү айтылды. Шаар жашоочулары мектеп жол маселесин көтөрдү. Шаардык кеңештин төрагасы талкууда айтылган сунуштар менен даярдалган долбоорго өзгөртүүлөр киргизилишин билдирди. Жакынкы күндө эл өкүлдөрүнүн сессиясында бюджеттик долбоор бекитилерин кошумчалады. Быйылкы жылга 1 миллиард 357 миллион сом 700 миң теренде алып чыгып азыр долбоорду сунуштап жатабыз. Бюджеттин ачык айкындуулугу жана ошондой эле биз үчүн эң негизи коомчулуктун пикири маанилүү болуп эсептелет. Мына ошондуктан бүгүн мынакей коомчулуктун баардыгын чакырып, бейөкмөттөрдөн, уюмдардан чакырып, мына сиздер массалык маалыматтар, каражаттар менен биргеликте коомдук угууну өткөрүп жатабыз. Кудай буйрса бүгүн мына коомдук угууну өткөрүп, элдин сунуш
сын пикирлерин, ойлорун угуп, анан Кудай буйрса келечекте мына жакынкы күндөрдө Ош шаардык кеңешинин кезектеги сессиясын өткөрүп, шаарыбыздын 2021 жылга карата ошол бюджеттин бекитип беребиз. Бизде мындай коомдук угууну өткөзгөндө жарандарга өзлөрүнүн көйгөйүн айтсын деген шарт түзүп беребиз да. Мисалга ошол жыл башында ошол бюджеттик угууда 48 же 50 же 50ден ашык суроо талап болсо, ошонун ашып барса жарым эле аткарылат да, жарымына дагы жетпейт да. Бирок ошол аткарылган аткарылбаганы боюнча отчет берилбейт да. То есть мындайча айтканда депутаттар деле, мэрия деле ошол шаардын артынан, бюджеттин артынан тирүүлөй адамдарды көрүшпөйт да. Физикалык адамдардычы көбүнчө эле инфраструктураны көрүп атат. Калаанын 1 жылдык бюджетти шаар тургундарынын муктаждыгына жараша бөлүнүшү зарыл. Казынанын киреше чыгаша бөлүктөрү кайда иштетилип жаткандыгы элге ачык айкын көрсөтүлүп, каржылык процесстердеги бардык кабыл алынуучу чечимдер коомчулукка тааныштырылышы керек. Абдумалик Базарбаев, Элемон Акбаев, Ош ТВ. Ошол 240 000 сом менен кантип